Assalamu alaikum жалпыңыздарга арыктоо тууралуу сүйлөп бермекчимин. Ашыкча салмак зыяндуу. Андыктан өзүңүздүн табигый салмагыңызды карманган аракет кылыңыз. Табигый салмак бойдун өлчөмүнө карап аныкталат. Мисалы сиздин боюңуздун өлчөмү 160 сантиметр болсо, салмагыңыз 60 килограмм же андан аз болуусу керек. Салмакты көзөмөлдөөдө белдин өлчөмүнө дагы карайбыз. Аял адамдардын белинин өлчөмү 80 сантиметрден, эркектердики 94 сантиметрден ашпоосу керек. Эки параметр боюнча дагы эгерде сиздин салмагыңыз көп экендиги аныкталып жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө арыктоого аракет кылуу керек. Анткени өйдө айтканымдай, ашыкча салмак ден соолукка зыян гана алып келет. Бирок кантип? Биринчи кезекте диета карманууну мен сунуштабайм. Анткени биринчиден диета организм үчүн стресс болгондон кийин ал сизди кайсы бир ооруга дагы чалдыктырып коюшу мүмкүн. Экинчиден, өмүр бою диета карманып жүрө албайсыз. Кайсы бир күнү өзүңүзгө жаккан нерсе менен тоюнгуңуз келет. Ошол себептен диета бул реалдуу нерсе эмес. Экинчи, кайсы бир интернетте сунушталган дары дармекти ичип арыктоо дагы жакшы эмес. Анткени анын ден соолугуңузга сөзсүз түрдө терс таасири болбой койбойт. Анан дагы ал дарылар башында эле 1-2-3 килограмм таштатып туруп, кийин таптакыр жардам бере албай калат. Канчалаган адамдардын тажрыйбасында бул тастыкталды деп ойлойм. Андан сырткары өзүн нутрициолог атаган кайсы бир диетологдордун ошол курсуна катышууну, марафонуна катышууну дагы сиздерге сунуштабайм. Анткени алар интернеттен эле кандайдыр бир маалыматтарды чогултуп, ошону сизге тартуулашы мүмкүн. Андан сырткары курс учурунда көп өлчөмдө суу ичүү аркылуу сиздердин ден соолугуңуздарга дагы зыяндарын тийгизбей койбойт. Андыктан алардын дагы ошол марафонуна катышуу жакшы эмес. Анда эмне кылуу керек? Анда туура тамактануу керек. Туура тамактануу менен сиз салмагыңызды гана өзүңүздүн нормаңызга түшүрүп албастан ден соолугуңузга көп пайдаларды алып келесиз. Андыктан ушул нерсени мен сунуштайм. Албетте туура тамактануу жөнүндө көп нерселерди айтса болот. Мен сизге 3-4 сунуш айтып өтмөкчүмүн. Ошолорду колдонуңуз. Биринчиден, тамактануу убактысын белгилеп алыңыз. 24 саат болсо, ошонун 10 саатында гана тоюнууга убакыт ажыратыңыз. 14 саат организм бош туруш керек. Ошондо сөзсүз түрдө ден соолугуңузга зор пайда келтиресиздер. Анан дагы бир 14 саат кечинде болгондуктан көп деле ачкалыктан кыйнала бербейсиздер. Строго 10 сааттын ичинде гана. Анда дагы эки тамактануунун аралыгы 4 сааттан аз эмес болгону жакшы. Кийинки сунушум бул нан тууралуу. Албетте баарыбыз нан жейбиз. Балким сиз жебейт-дерсиз. Бул жакшы. Эгер нан жечү болсоңуз, аны бардык азыктарды жеп бүткөндөн кийин жешти сунуштайм. Эгер ошолорду жеп бүткөндөн кийин дагы тойбогонуңузду сезсеңиз, бир нандын 5-тен 1 бөлүгүнчөсүн гана жеп алыңыз. Эгерде нан жегенге чейин тоюп калсаңыз, аны жебей эле койгон жакшы. Анан дагы бир күндө 3 жолу тамактансаңыз, ошонун 2 жолкусунда гана нан жеп, эчкур дегенде бирөөсүндө жебей коюш керек. Анан үчүнчү сунушум, бир айда 2 жолу болсо дагы орозо тутуңуз. Анткени организм эс алууга муктаж. Тамактан гана эмес, суудан дагы сактаныш керек. Ошондо организм сонун тазаланат. Албетте орозонун максаты башка. Сиз ниетти ошол жака бурасыз дагы, арыктоо үчүн деле орозо тутуп кое бересиз. Ден соолукту жакшыртуу максатында. Анан 4-үнчү сунушум болсо, ошол орозо туткан күнү кечинде көп жеп албаш керек. Анткени сиз орозо тутканыңыз менен кечинде көп жечү болсоңуз, бул ден соолукка эч кандай пайда алып келбейт. Андыктан ушул нерсеге көңүл буруңуздар. Ушул 4 сунушту аткарып деле сиз өзүңүздүн табигый салмагыңызга жетишиңиз мүмкүн. Дагы да көбүрөөк ушул арыктоо боюнча маалыматтарды алып, диетасыз арыктоону каалаган болсоңуз, менин курсума катышсаңыз дагы болот. 1 айлык курстан сиз бир гана арыктоого гана жетишпестен башка дагы пайдаларды ала аласыз. 300дөн ашык адамдардын тажрыйбасында бул аныкталды. Анын 90%-ында жакшы өзгөрүүлөр болду алардын. Ошол себептен сизде дагы сөзсүз түрдө жакшы өзгөрүүлөр болот деп мен ишендирип кете алам. Кандай пайдаларды ала аласыздар? Албетте салмак түшөт. Экинчиден,
Эгерде сизде ич каты көйгөй болсо, андан таптакыр кутулуп кетесиздер. Үчүнчүдөн, жировой гепатоз тартынан жабыркап жүргөндөрдүн ошол көйгөйү дагы жоюлат. Андан сырткары иммунитетиңиз дагы көтөрүлөт. Анткени табигый ден соолукка оң гана таасир эте турган көп нерселер сунушталат. Ушул пайдаларды көрүш үчүн менин курсума катышсаңыз болот. Байланышуу үчүн албетте биринчиден өзүңүздүн номериңизди комментарийге жазып койсоңуз болот. Мен сөзсүз түрдө сиз менен байланышам. Болбосо менин номеримди жазып алып, WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерим 0504 44 55 28.